Атсыңарбы достор? Ден соолугуңар жакшыбы? Азыркы кезде коронавирус деп көптөгөн жакшы эмес кабарларды угуп жатабыз. Ошол себептен мен бүгүн силерге дезинфекциялоочу каражатты үй шартында кантип даярдаш керек көрсөтүп бермекчимин. Мен бул рецептти Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөтмөсү менен көрсөтүп берем. Бизге эң биринчиден этанол. Эгерде бул этанол жок болсо, изопропанолду да аласыңар. Бул жерде мен 1 литрди көрсөтүлгөн. Бизге 800 мл керек болот. Буларды мен мурда даярдап алган болчумун. Куйгуч керек болот. Жана даярдоочу бош идишти да даярдап алганмын. Андан сырткары бизге глицерин дагы керек болот. Анан кайнатылган суу. Эми даярдай баштайбыз. Бизге биринчиден суу 180 мл сууну идишке куюп алабыз. Эми изопропанолдон мен 800 мл өлчөп куюп аламын дагы. Анан даярдап алган идишиме куймакчымын. Ача албай атып ачтым окшойт. Бул атайын балдар үчүн ача албасын деген ача албасын деп катуу бекитилген болчу. Мен бул жака азыр 800 грамм изопропанол алдым. Аны идишиме куюп аламын. Куйгучту даярдап алгам. Куйгуч менен тезирээк болот. Коюп даярдап алдым. Эми глицеринден 20 мл 20 мл мен мунун өзүнүн капкагына эле кичине өлчөп алып туруп эле глицеринден ушуну бул жака куюп жибермекчимин. Ушул эле жетет. Өзүнүн капкагына эле өлчөп куюп алдым. Ушул жетет. Эми муну бүттү. Ушу менен даяр болду. Бекитип туруп кичине аралаштырабыз. Айта кетчү нерсе, муну ичкенге болбойт. Балдардан алысыраак сактаңыздар. Дезинфекциялоочу каражат даяр болду. Эми үйүңөрдү тазалап, эшиктин кармагычтарын тазалап, же колуңарды эшиктен келген сайын кичине алып, колуңарга сыйпап коюп турсаңыздар болот. Кичине аласыңар дагы. Же болбосо акырын чачыраткыч бөтөлкөңөр болсо, алып туруп 30 секунддай кармайсыңар дагы. Колуңарга дагы глицерин жакшы кургатып жибербейт. Бүттү, даяр болду.